Силер ал закондучу, силер айыл өкмөттөгү ушул айыл аймактагы депутаттарга мыйзамчы. Мен жогорку кеңештин депутатымын, мыйзам укуктары бар. Айтып беребиз сизге. Айтып бериңиз. Мен сизге жогорку кеңештин депутаты отурам. Эмне деп сүйлөшүп атасыз сиз менен? Жогорку кеңештин депутаты келгенде эле биз мына колуна кармап туруп неофициально бере албайбыз. Мага 5 кагаз керек, урматтуу. Мен сиздин убактыңызды алганга мыйзам чегинде неотлагательно вы должны меня принять деп жазылып турат. Мына айыл өкмөтүнүн сүйлөшүп аткан жогорку кеңештин депутатынын менен сүйлөшүп атат мынакей. Мага жантан бери акыл үйрөтүп атат. Мындай отур, тигинде отур, сиз спорго келип атасыз. Аке, мынау Сасбулактагы Жумагулов ауыл атындагы ошол мектептин автоприемкасын өткөрөйүн. Рахмат, жана силер өзүңөр айткандай ошо кагаз түрүндө эле кайрылып алабыз. Бизге деле бухгалтериңер акт выполненных работынын копиясын сурасаң бербейбиз. Ушундай мыйзамдарга ылайык деп. Ким айтат? Бухгалтериңер. Жазышат. Мен керек болот, кайсына? Ошо кабыл алынган каналдын жетөөнүндөн кереги жок. Ирригация. Bir kanalda kavga optasına ошонун немелери керек. Вообще, жана технадзордун немелери, автоматчоттордун баары. Баасы бүт акт выполнения кылат. Жарайт, бар böyle. Бар. Ушул бек болгонбу? 3 күн убакыт бар. Жок, 3 күн убакыт жок. Мен азыр келип турдум. Азыр суруп атасыздар. Бизде закондо бар экен 3 күн убакытта берилет. Силер ал закондучу. Силер айыл өкмөттөгү ушул айыл аймактагы депутаттарга мыйзамчы. Мен жогорку кеңештин депутатымын, мыйзам укуктары бар. Мен отдельный мыйзам. Сизде мындай экен, маалымат боюнча Сам дагы жок. Мен неме эмес, айыл өкмөтүнүн депутаты эмес, мен жогорку кеңештин, менде өзүмдүн жогорку кеңештин депутатынын өзүнүн мыйзамы бар. Ошол мыйзамга ылайык мен силерден анышып атам. Силер бирден айыл өкмөтүнө билбейм, мага бүт айыл өкмөттөр сурап берет. Акимчилик сурап берет, мага губернатор да сурап берет да, губернаторлар. Силер өзүңөр эле бир нерсе ойлоп табалы эле 3 күн тиги немеге айтты вообще. Мага дейт, только хат түрүндө dedi. Бухгалтер. кайда мен немеде закондо бар да, ОЗЕК кайрылсаңыз болот. ОЗЕК. Жазуу түрүндө кайрылсаңыз туурабы? Эмне проблема болот? Бизде проблема жок. Эмнеге силерге 3 күн керек? Эмнеге керек? Андай копия кылыш керек, Хорошо. оригинал бере албайсыздар. Жок, мен оригинал мага кереги жок. Карап туруңуз. Мен силерге 3 күн берейин. 3 күн эмес, конкретно даже 1 ай берейин. Мынакей 1 ай деп турат. Жок, хорошо, 1 ай берейин даже. Не проблема болот? Проблема эмнеде болот? Проблема жок. Силер азыр жумушуңарды так аткара албай атасыңар. Эмне болот? Эмне? Документтер туура эмеспи? Эмне проблема болот? Эмне себептен? Азыр могу 2 мүнөттө боло турган нерсени 2 же 3 мүнөттө боло турган нерсе. Мен силерден оригинал документтерди сурабай элем. Мен силерден печатный менен документтерди сурабай элем. Мен силерге акт выполненных работ, который могу эле кабинетте турат азырчы. Ушул эле кабинетте турат. Ошонун копиясын чыгарып бергиле деп атам. Хорошо, 2 саат кетсин силерге. Эмне проблема болот? Проблема азыр бизде проблема жок. Бардыгы жакшы. Бардыгы эле шүгүр. Колдон келишинче жумуштардын баары аткарылып атат. Эгерде бир сомненияңыздар болсо, мисалы үчүн азыр 5 пункт жазып алып азыр. 5 пункт боюнча маалымат сурадыңыз. Маалыматты биз беребиз. Тиги жерде закондо турат, 30 күн ичинде. Ал кагаз түрүндө кайрылсаңыз. Сиз сүйлөгөнүн чыккан жок. Хорошо, айтып. 30 күн деп турат. 30 күнгө эле созуп коебуз. Кудайга шүгүр, мынакей балдар бар, бардыгы эле копиясын кылышат, накөркө кылышат. Анан бир 3 күндө, кайта 3-4 күн ичинде беришет. Жөн, не 3-4 күн не басыңар айтсаңар? 3-4 күн биз ойноп аткан жокпуз да, бу жерде деген канча жумуш бар. Канча долбоорлор менен иштешип атат. Канча жумуш бар? Эми айтып беребиз сизге. Айтып бериңиз. Мен сизге жогорку депутат отурам. Эмне деп сүйлөшүп атасыз сиз менен? Биринчиден, экинчиден мен силерге айтып атам. Мен силерге бул айыл өкмөтүнө мынча бир айыл өкмөтүнө убакыт короткон эмесмин да. Силер мен 1 саатта ашык кармап атасыңар мынактачы. Эчак копиясын чыгарып берип Айна айтып койсоңуз болмок, кат жиберип, келе атам ушундай. Неге мен силерге кат бар сиздин? Кат жибербей эле. Катта жиберген экен ооба. Капсынан келгенге деле окуңуз. Ошол сиз ошол окуңузду колдонуп, биз сизге айтып атабыз. Бизде жашыруун эч нерсе жок, ачык айкын бардыгы эле. Бирок беребиз, азыр эмес. Мынакей убактысыз келет, биз өзүбүз копия кылабыз, анан беребиз да. Жок, мен туура эмеспи?
Жоқ, Тура эмес бул айтыңыз, тура тура эмес. эмес. Кайра тура эмес бул? Мен сизге айтып атам. Азыр эмне проблема болот? Азыр проблема мынакей, балдар иштеп атат азыр, жумуш убактысы. Түз. Мынакей, эжекебиз бухгалтердин жардамчысы бар. Ушул эжекебиз азыр мага копиясын чыгарып берип коет да. Бүт мен барган жерлерде ошентип эле чыгарып берип коет. Эч мындай мен силерге азыр мага мындай бир нерсе жасап бергиле, барып тиз жерге барып салик салып бергиле деп аткан жок. Мен могу турбайбы мына документтерге көрдүңөрбү? Ушул документтердин арасында акт выполнения сроков бар да. Эрежеси бар да. Депутат, жогорку кеңештин депутаты келгенде эле биз мына колуна кармай туруп неофициально бере албайбыз. Бардыгын официалдуу. Сиз келдиңиз. Официалдуу биз жөнөтөбүз сизге. Копияларын бардыгын. Мына баланча болду деп бүттүгүн историясын жазып, бардыгын келтирип жазабыз да. Жок, азыр эмне проблема? Азыр проблема эмес. Азыр деле проблема эмес. Бизде азыр бере албайбыз. Эмнеге? Келет сизге официально жөнөтөбүз бардыгын. Эмне копия? Мен жазып алдым, эмне керек сиздерге. Жок, эмне проблема болот? Жардамчыңыз айтты. Жардамчыңыз айтты. Айтканын баарын жазып алдык. Жок, азыр эмне проблема болот? Эми проблема канча деген кагаздар бар, анын ичинен караш керек. Эмнеге мисалы, эмнеге башка айыл өкмөттөр мисалы ошону сразу эле беришет? Эми башка айыл өкмөткө мен жооп бере албайм да. Мен ушул айыл өкмөткө жооп берем. Туурабы? Ооба. А мен башка айыл өкмөткө мен жооп бере албайм да. Алар кандай кылып берет, эмне болот? Сиз качан бардыңыз, эмне сурадыңыз? Жок. Мен сизди топ. Хорошо, сиздин неме айыл өкмөтүнүз боюнча кайрылуумда мындайчы. Эмне проблема болот азыр? Проблема жок. А эмнеге анда Убакыт керек, убакыт керек. Канча? 2-3 күн керек силерге? 2-3 күн керек. Эмнеге? 3 күн керек. 3 күн деген 3 күндө жана документтерин баарын копия алып анан беребиз биз. Ушундай эле. Жок, ошо 3 күн убакыт. Эми мыйзамда жазып турбайбы? 30 күндө деп. Эми 30 күндө деле бергиле мага. Хорошо. Мыйзам чегинде демек. Азыр мындай кылыңыз. Сизчи? Азыр бул помощниңиз. Сиз азыр жогорку кеңештин депутаты катары келдиңиз да. Ал жогорку кеңештин депутаты катары деле закондо турат 30 күндө, ал 32 кайрылабы, жазуу түрүндө кайрылабы 30 күндө берет. Биз 3-4 күндө беребиз. Мага 5 кагаз керек. Урматтуу. Бухгалтериңиз зам отурат деп. Мага 5 кагаз керек. Урматтуу. Мага ал 5 кагазды бүт айыл өкмөттөрүнө барамбы, губернаторго барамбы, акимчиликке барамбы, сиз менин видеолорду көрүп турган деп атпайсызбы? Көрөбүз биз. Көрдүңүз беле? Толук көрөм. Бүт бар чыгат. Мен барармын мен. Барармын мен чыгат. Сиз жөн эле отуруп азыр могу жерде бухгалтериңер дагы мен билбейм эмне болуп калганын бул айыл өкмөтүчү. Ачыгын айтып кетейин. Мен билбейм. Бухгалтериңер менен сүйлөшүп атсаң видео камерада бар. Немеге тендерчиңер чалып атат бухгалтергечи. Силер кандай болуп мындай коррупционный связь болуп калсаңар, эмне болуп калсаңар билбейм мен, ачыгын айтып кетейин. Сизге эң жөнөкөй. Сизге ага жардамчы да кереги жок. Мен сизден 5 акт выполненных работ сурап атам. Мына могу жерде турат алчы. Ага 3 күндүн кереги жок, урматтуу. Сиз ойторсуз мындай да, негизи бул ар бир сиз документтерди сурап атасыз. Акт выполнения работ деген жоксуз. Могулар боюнча толук маалымат кагаздарын берди. Жок, толук маалымат кереги жок. Ар бири мынчадан папкадан турат. Бөлөмдөрдүн комиссия, наркотиктердин турат. Эмнеге көрсөтөбүз? Мыйзам чегинде мен сизден талап кылып атам. Сиз талап кылып атасыз, бул алдында жооп беребиз биз. Бисмилла. Жазуу түрүндө жооп беребиз биз. Азыр мындай да, бул мыйзам эмнеге жазылган эмеске түшүндүрүп берем. Дагы бухгалтериңизге да түшүндүрүп, сизге да түшүндүрүп берем. Мен Таласта жашабайм. Мен Бишкектен келем. Көрүп мен кайра келип силерге, анан кайра силерден кетип, анан кайра келип жүрбөсүн деп, мага Кыргызстан Кыргызстан менен ушул уйгарымдыктарды берген да. Ушул сизде болгон мамлекеттик кызматкерлер менин убактымды албасын депчи. Ушул уйгарымдыктарды мага берген. Сиз болсо, сиз жөн менен менин убактымды алып атасыз. Урматтуу, мен ошол үчүн айтып атам. Сизде мамлекеттик кызматкерлер кереги жок. Кечиресиз, сиз мени тааныбайсыз. Мен сизге мен сизге мыйзамды окуп бердимби? Окуп бердиңиз. Талап кылат да. Талап кылып атам мен. Хорошо, мага копияң кереги жок. Сиз айттыңыз, мончалык документтериңиз жүрүңүз. Бухгалтерияга маны издеп жүрө турбайбыз биз. Биздин убактыбызды алып атасыз да. Биз да жумуш. Мен сиздин убактыңызды алганга мыйзам чегинде
Мына мен сізге оқып бердім. Оқып Мыйзам бердіңіз. шегінде неотлагательно вы должны меня принять деп жазылып тұрады. Біз қабыл алып жатырмыз, Мен сізге берген жоқ. сіз мені қабыл алып бересіз мені. Қабыл алып жатырмыз. Сіз Сіз менен сөйлесіп отырсыз сіз менен. мен сөйлеспеймін мен сізге Қай жерге барасыз мындай? урматтуу. Сіз урматтуу депутат, сіз мындай қайым айтышуға өтіп баратасыз да сіз. Мен сізге жогорку кеңештин депутаты катары кайрылып атам. Сіз мага айттыңыз, моундай документтер бердиңиз. Мен ыйларым укуктарын колдонуп азыр жогорку кеңештин депутатымын. Мен сиз менен спорго кирбей элем. Мен Кыргызстандын мыйзам чегинде сүйлөшүп атам. Мен мыйзам чегинде жооп бере атам сизге. Сиз мага жооп бербей элеңиз. Сиз мага мыйзам чегинде мамлекеттик кызматкер катары албаттуу көрсөтпеңиз. Мен сизге запрос кылып атам ага. Запрос кылсаңыз Устно. письменно беребиз. Мен устно кылып атам. Письменно беребиз биз. Айыл өкмөтү жок биякта. Бухгалтер болсо каякта экенин Айыл айтпай турат. өкмөттү сураган жоқсыз каякта экенин. Сиздер башкалардан сурадым. Сурадыңыз ба? Андай айтты алар. Мен дагы азыр чогуштан келдим. Мына Семинардан келдим. мына айыл зам айыл өкмөтүнүн сүйлөшүп аткан жогорку кеңештин депутатынын менен сүйлөшүп атат мынакей. Мага жанатан бери акыл үйрөтүп атат. Мындай отур, тигинде отур, сиз спорго кирип атасыз. Жөнөкөй нерсе сурап атам. Акт выполненных работ. Мына бул жерде турат ал. Мына могу соседний эле кабинетте турат. Копиясын ашып кетсе 10 мүнөттө чыгарып бере турган жерде. 10 мүнөт эмес мына монунча документ. Жүрүңүз, мен Беребиз деп атам. сизге жогорку кеңештин депутатынын ыйларына ылайык жүрүңүз, көрсөтпеңиз деп атам. Мага копиясы керек жок ал документтерди. Мен өлүп эле тура айтасыз, мен запрос койгонмун силерге. Запрос койгонмун да. Жок, мага документтер көрсөтпеңиз. Тиги архивдеги документтер, Кайсы жылдыр? 23-түкү уже. 23-түкү 24-түктө. Комбайн боюнча дейт. Доп запчасттар дейт, дополнительный запчасттар. Алар деген Кайсы жыл алыптыр? билбейм, кайсынысы. Улам алып турат да бизде кайсынысын чыгарып. Бүт. Ошону тактап. Өздөрүнүн документтери. Акт выполнения работы, садик срок. Садиктин нелери. Документтери. Канал ирригация. Жыйырма берди. Биз азыр бере албайбыз. Мына турат. Жок, мага көрсөтпөңүз. Мына неде турат. Жок, мага көрсөтпөңүз. Мага конкретно мына могул жерде ушул документтер турат бүт көрсөтпөңүз. Турат документтер, Кана. акча турат, жерде турушат. Кана. Эми баарын бирден карап чыгыш керек. Тарап чыгышым керек. Мен ушунча келгенден кийин өз көзүм менен азыр көрмөйүнчө мен сиздин сөзүңөргө ишенбей калдым. Ишенбей калдым. Мага азыр Кыргызстандын мыйзамына ылайык көрсөтүп берилди. Мына могул документ, могул документтерди көрсөтүп берилген. Демек, мен азыр түшүнүгүм боюнча бизде бул документтер жок болуп атат да жөнүндө, Бар. Ошон үчүн могу концерттин баары ошон үчүн болуп атат да. Жок, документ. Задним числом жасайын деп атасыңар бул документтерди. Жок. Бар эле бар. 2 саат болду ушул жерде жүргөнүңүзгө. Хорошо, шашпай бердим. Бүгүн эч жакка шашпайм. Бүгүн ушул жерде болом. Кыргызстандын мыйзамына вообще баш ийбей калып турсуңар да силер. Жогорку кеңештин депутатынын мыйзамдарын биз сизге 3 жолу окуп бердик. Ошол мыйзамдарга ылайык деп атам мен сизге. Мага азыр мен запрос кылып аткам. Ушул жерге келип, Талашка чейин келип, Бишкектен келип, макул сиз мыйзамды уважать этпейт экенсиз. Мен аны түшүндүм. Бул айыл өкмөтүндө бар экен мыйзамгачы. Хорошо. Хорошо, макул, аныңарга да макулмун. Ушул адамды жөн эле урматтап туруп, мага ушул жерге могу документтерди коюп бергиле азырчы. Ушунча мээнет кылып жүрөмменчи. Мен айтып өнөкпөлгүла силер, ал интип кайра мыйзамды окуп, мен ал мыйзамды билем. Мен ал мыйзамды 100 жолу окугам. Мына жерде 17-чи беремдерде экинчи немеси бар, пункт бар. Ошол пункттун негизинде жогорку кеңештин депутаты кайрылган учурда токтоосуз дейт, токтоосуз дейт. Токтоосуз түрдө берилген милдеттүү дейт. Токтоосуз камсыздап бересиз. Мыйзамда ушундай. Жанагы айтып атпаймынбы, 5 пункт боюнча акты выполнитель барбы? Актыларды копиялап чыгарып беребиз. Мына туугандар, эмнеге камера иштейт, эмнеге сен одуроңдайсың, эмнеге мынтип сүйлөшөсүң, мен тамагым чыкпай калды уже сүйлөп. 2,5 саат болду могу алышып атканымчы. Могу элим кайрылып атат да мага. Эмне кылайын, кабинетимде отура берейинби? Мен силерден башка дагы айыл өкмөтүм бар болсо. Туура. Барат. Азыр законду окудук кайра.
Бизде жанагы айтып аткан закондорубуз бар, аларды туура эле, алардычы. Ал мен башынан эле бухгалтериңерге да айттым, сизге да айттым. Ал мыйзам мен баш ийбейт, мен баш ийбейм ал мыйзамга. Ал ушул айыл аймактагы депутаттар, гор кеңеш, аякта жазылып турат прям, гор кеңеш, неме айылдык кеңеш деген жери бар ал жердечи. Ал жерде жогорку кеңеш деген жер жок. Ушундай туруп, ушундай мамлекеттик должносттордо иштеп ушул жөнөкөй мыйзамдарды өзүңөргө буруп, жарым талашып ушул жерде отурасыңар да, могут бухгалтериңер да буруп атат, силер да буруп атасыңар. Эмне себептен? Анткени мен ар бир барган жерде ушундай бир баракетиңер бар. Бир нерсени жашырасыңар. Бир нерсени жабасыңар. Мен көргөм. Силер биринчи айыл өкмөт эмесиңер, мен келе атканчы. Мен келе аткан биринчи айыл өкмөт болсо, айтсаңыз ишенбейтин. Любой айыл өкмөткө барсаң ушундай бир нерсеңер жаап, бирок ушул жөнөкөй документтер үчүн 4 саат убактында силер болдуңар да. Бар эле бир. Бимеле бухгалтериңердин аты. Канча болду документ? Эмне канча документ берди? Биз канча 5 документ запрос кылдык берет код. Экөө келди. 5-өнөн экөө келет атат. Жанакы кимеле жана главный бухгалтериңердин аты? Я. Насихат сиздин атыңыз ким эжеке? Жипар эже менен Насихат эжеге мен кайрылдым. Шерде мен менен айтышы жарым саат мага бир жок мыйзамдарды үйрөтүп отурганда көрөм, мына музейиңерди оңдоп албайсыңар. Жөнөкөй эле 5 документ сурадым, акт выполненный. Жөнөкөй эле. 5-өнө любой айыл өкмөтүндө берип коет мага. Таппайчы. 2 саат болду. Общий мен ушул айыл өкмөтүндө жүргөнүмдө бир 4-5 саат болуп калдым. Мен канча жумуш бүтүрөт элем ушул жердечи. Эжеке мен сизди биринчи жолу көрүп аткан жокмун да айыл өкмөтүнчү. Мен биринчи айыл өкмөтүнө кирип аткан жокмун да. Бул жерде 14 объект бар экен салынып аткан. 14 объекттин бүткөнү ушул айыл өкмөтү эле экен, элестетсеңер. Калгандар дагы эле салынып. Болгондо дагы бул жерде жылдап салынып аткан объекттер бар экен. Бул болсо жарым жылда бүтүптүр. Биринчи айыл өкмөтүн бүтүрүштүр да. Жарым жылда эле салынып бүттүр. Калган объекттер 1 жыл, 2 жылдан бери салынып бүтүп албайттыр. Жумуш көп да көп. Аябай көп экен. Анан жанагы немени тапты. Силер айткандар бар кагаздар бар экен. Saat, mындай болуп saat 5:30 болду. Силердин жумуш убактыңар бүттү, э? Лагерь, могу, саш булактагы Жумагулу ауыл булатында осы мектептин приемкасын өткөрөм. Приемки келе жок кой. Сиз ким болуп иштейсиз биякта? Сатып алуулар боюнча. Иә. Сатып алуулар Бул боюнча. болсо Бербаев окто мектебинин приемкасы. Силердин айыл өкмөтүңөрдүнчү? Могу жана техника. 1 грамм иштебейт десеңер. 3,5 saat болду. 5 кагаз бере албайт атасыңар, урматтуулар. Мен мындан көп кагаздарды сурап көргөм айыл өкмөтүнөнчү. 10 мүнөттө, 15 мүнөттө 5 кагаз сурадым. Ошодочу. Рахмат, жана силер өзүңөр айткандай, ошо кагаз түрүндө эле кайрылып алабыз, бизге деле. Бизде деле кагаз ошентип. Таптакыр башка документтерди чыгарып бердиңер. Азыр мен силерге кат жазганда да силер ушинтесиңер. Мен билем силердичи. Кат жазганда да уят да ушул. Мен үчүн келип ушул жерге иштеп берип атасыңарбы? Мамлекеттин иштеп атасыңар, иштесеңер. Иштей албасаңар кеткиле. Сиз урматтуу сиз спикерсиз, э, буякта? Иә. Ооба. Атыңыз ким? Мен атым Мевлан. Алтынбек мырза, жантан бери сиз буякта айыл өкмөтү болуп турсуз. Тигил объекти көрсөтөм, бул объекти көрсөтөм деп. Кетемби, кетпеймби аны өзүңүз чечин. Сиз мамлекетке иштейсиз, элиңиз үчүн иштеп бересиз. Эң биринчи элди ойлоңуз. Сиз спикер катары мындай эшиктер айыл өкмөтүндө турбаш керек болчу силердин айыл өкмөтүңөрдөчү. Бул эмне деген калай калкка ушул жердеги шылдыңдоо бул. Эми заманбап болсун деп тактырып. Эмнеси заманбап? Ошо элди келе албай калсын деп ушинтип демесин деп заман. Урматтуу спикер. Бол. Элдин баары келип ошо жерде отурушат. Чечет да. Жөн не алганда токтоп. Сиз үстөмдүк класста бар. Мен камерамда бүт тартылган, видеосу бар. Туура сиздики туура. Конечно, туура. Менде бүт тартылган, мен ошон үчүн тартам. Ушундай сөздөрдү укпайм деп силерде болгон адамдарданчы. Бүт тартылган, бүт бар менин камерамда. Уят да ушул эле. Дагы эле болбой эле ушул сөздөрүңүздү Бердик го кагазыңызды сурадыңыз. Урматтуу. Дагы эле ушул сөзүңүздү сүйлөп атасыз. Уят да ушул. Бердик. Бирок биз менен кайрылсаңыз толук беребиз. Ай, берсеңиз мен
мен Кыргызстандын башканы берсеңиз, ушул байкелердин боюнча кантип мен ушул сөздү Biz de айтам? tanıyız. Айламдан бери айтпачы. Мен айтчы. Мен кагаз берчи. Değil. Abi de saklı bir ede çık. Abi ben sizlere o şeyden yerim dedim hatta o yerim dedim. Ana ki. Жоқ, біз тастап қойдық та, қалғанға бізге керек жоқ. Сіздің жаңа бухгалтериядан видео тартып отпадық, жанында сөйлепші. Жаңа ошол жерде чоқ отурдук қой. Ошол жерде өзү силердин сотрудниктериңер өздөрү айтпады, биз таппай атабыз деді. Мына алды деле чыгып туруп айтпады, биз тапкан жокпуз, ал архивте деп. Мындай да ачык айтканда бұл деген активте болот да. Сиз деген келдиңиз азыр. 20 канчанчы жылкы документ. Мен ерим не, железный байке. Лениз, кечирип коюңуз, кемчилик болсо кечирип коюңуз. Кемчилик болсо кечирип коюңуз.